Ассаламу алейкум барыңыздарга. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн творожный пирог жасайбыз. Бизге жумуртка жана бөлмө температурасында эриген сливочный масло, un жана сахар керек. Эң алгач биздин жумшак сары майыбызга сахарды кошуп, жакшылап миксерлеп аралаштырып алабыз. Биздин азыктардын бардыгы бөлмө температурасында болуш керек. Жумуртка, сахар, un. Бир жумуртканы салып, кайрадан миксерлегенди улантабыз. Жумуртка, сахар жана сливочный масло бардыгы биргеликте жакшы таза аралашканга чейин. Эң жогорку сорттогу унга 1 чайный ложка көптүргүч кошуп, аралаштырып алабыз. Андан кийин жумшак кылып песочный камырды жууруйбуз. Кол менен дагы кылсаңыздар болот, бирок мен миксер менен камырды жууруймун. Ушундай камырды жууруй турган насадкасын салып алып, өзүңүздөр көрүп тургандай биздин камыр ушундай песочный болуп чыгыш керек. Эми муну салафанга ороп, бөлмө температурасында коюп коебуз. Эч кандай муздаткычка салбайбыз. Камыр тынытканга чейин ал арада биз творогду начинкасын даярдап алабыз. Мен ушундай Белореканын ванильдий творогун колдономун жана сиздерге дагы сунуштаймын. Бул творог даяр болгондугуна байланыштуу сахар кошпойбуз. 2 жумуртка жана творогду кошуп эле жакшылап аралаштырып алабыз. Пирогдун чоңдугун 22 жана 23 диаметрде жасайсыздар. Камырды болсо бирин чоң, бирин кичинекей кылып бөлүп аласыздар дагы. Чоң болгон бөлүгүн астына, ал эми кичинекей болгон бөлүгүн чекелерине кылып тегиз биргеликте камырды жайып аласыздар. Мына ушундай абалдагы биздин камырыбыз жайылды. Эми астын бир аз чекиштейбиз. Ага чейин караңыздар. Мен болсо чекелери бир аз гана жука болду. Ал эми асты калың. Себеби асты бышат дагы чекелери бышпай калышы мүмкүн. Ошол себептүү астын калыңыраак камыр кыласыздар.
Лопатканын жардамында же болбосо кашык менен тегиз-тегиздеп аласыздар. Ошондо пирог сулуу болуп, жакшынакай болуп чыгат. Андан кийин колуңуздар менен бир аз чекелерин ушундай баскылап коюңуздар. Алдын ала кызытылган печкада 160 градуста 1 саатта бышырып алабыз. Жыйынтыгында мына ушундай сонун, көрктүү жана даамдуу кооз пирог даяр болот. Бул пирогду менин видеомду көрүп жаткан ар бир көрүүчүгө сунуштаймын. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздерге сөзсүз жагат. Видеону көрүп жаткан ар бир көрүүчүмө чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Комментарий калтырып, ой пикириңиздерди жазып, лайктан басып катталып өтүңүздөр. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.